Жаңыдан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет кутмантаңыздар менен деп биз программабызды түз эфирде алдын көздөй улантабыз. Студиябыздын экинчи коногу бар. Сонун коногубуз, кадырлуу коногубуз десек болот. Нур Академиясынын негиздөөчүсү, алып баруучу, теле алып баруучу биздин сыймыктуу эжекебиз Нурзат Токтосунова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кутмантаңар менен чоң рахмат чакырганыңарга. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз сизди. Мен Манайыңыз жакшы? Көргөн сайын сүйүнүп турам да. Баракелде. Бүгүн биз үй бүлө тууралуу сүйлөшүп атабыз. Эл аралык үй бүлө күнү. Үй бүлө күнү. Анан сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үй бүлөңүздөрдү. Азыр бираздан кийин кошулат бизде Нурзат эжекебиздин жолдошу. Кызы менен келет деп. Ооба, андыктан эч кайда алыстабай туруңуздар. Кызы менен келбейт, анын калпычы болуп калбайлы. Ооба, өзү эле келет. Кызыңыз чоңоюп атабы? Ооба, сонун, Кудайга шүгүр. Миң мертебе шүгүр. өнөрү чыгып атабы акырынан. Чыга элек, бирок азыр деп калды. азыр таанып баарыбызды ээрчип ушинтип өзү менен буйрса, Кудайга шүгүр. Эң сонун. Баары сонун болсун. Биз Максат мырза келгиче анда китеп жөнүндө сүйлөшүп келгенден кийин үй бүлөгө өтөт окшойбуз, э? Анда сонун жаңылык, урматтуу достор. Тың кыргыз деген өзгөчө аталыштагы китеп жарыкка чыкты. Бул китептин автору Жазгүл Жамангулова эжекебиз. Китеп жөнүндө азыр Нурзат айым өзүңүз алгач айтып берсеңиз, э? 2012-жылы Нур Академиясы түзүлгөндө биз адамдарды шыктандыруу, аларга колдоо көргөзүү, жакшы сөз арноодон баштап жашоодогу максаттарын аныктаганга чейин жардам берүү болчу да. Анан ошондон бери эле Жазгүл Жамангулова экөөбүз ойлонуп жүргөнбүз да, бир адамдарга шык бере турчу, аларды өзгөртө турчу. Себеби адамдын ою өзгөрсө, жашоосу өзгөрөт дейт экенбиз да. Биз көбүнчөсү негатив ойлорду ойлогондуктан жашообуз дагы ошондой сазга батып калган сыяктуу экенбиз да. Анан жамандыкты ойлосоң жамандык келет дейт, жакшылыкты ойлосоң жакшылык келет дейт. Анан ошонун баарын биз элге жеткирүү максатында ойлонуп жүргөнбүз. Китеп негизи 1 жыл жазылды да. Анан анын ичинде кыргыз ким экенин, боз үйүбүз мамлекеттүүлүктүн символу экендигин, көк бөрү оюну, Жети ата негизи эле кыргызга тиешелүү болгон, кыргыздын улуулугун даңктаган ичинде жакшы маалыматтар бар. Андан сырткары кыргыздын тың кыргыздары кимдер болгон, ошол эле Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстановдон баштап кандай сыймыктуу адамдарыбыз бар экендигин жөнүндө айтылат бул китепте. Болгону ар бир кыргызга эстетип коюу керек да. Сен тың кыргыз эмес белең, сен кыйын кыргыздын тукуму эмес белең. Анан эмне болуп майдаланып баратабыз деген сыяктуу, Себеби мен ар дайым айтып келем, башка элдер космоско учуп атышат, кээ бирлер Марска барып жашайбыз деп белсенип атышыптыр. Ал эми биз болсо баягы эле бул тигини кийип алыптыр, бул буга тийип алыптыр деген деңгээлде жашап атабыз да. Тилекке каршы негизи эми баары деп айтпайм, бирок көп учурда моюнга алышыбыз керек. Биз убактыбызды жөн гана куру сөз сүйлөө менен өткөрөт экенбиз да. Анан ушак менен көбүнчөсүн анан албетте сен ар дайым бир жаман нерселерди кое берсең, анан ичиңден аны айландырып алып, анан башкаларга дагы чачыратып, ошондуктан кантип арылуу жөнүндө. Эми мен алып баруучумун да эмес. Бербейт ама. Жок, айта бериң, сизди угуп эле отуруш керек да. Кенен маалымат. Мотивация алып турбайсыңбы бул китепти окусаң? Мен тың кыргыз эмес белем деп, Өзгөрөсүң. Сен ким экениңди билесиң. Ким белик ким болдук, тарыхты билбей биз эч нерсе кыла албайбыз да. Анан көп учурда азыркы муундар ойлойт да, бизден кыргыздардан эч ким чыккан эмес анан депчи. Анан бул жерде момундай ата бабаң бар эмес беле, сен эмне кылып жүрөсүң деген нерсе. Анан 21 күнгө бөлдүк, психология боюнча дагы 21 күндө адам өзгөрөт деп айтылат да. Анан ар бир күнгө бирден тапшырма жасадык. Сен бүгүн тургун дагы башыңды жуу деген сыяктуу да. Себеби тегерек четиң таза болбой туруп, үйүң жыйналбай туруп, үйүңдүн сыртын баары таштанды болуп туруп, сенин жашооң оңоло албайт да. Биринчи тазалыктан башташ керек деп. Себеби ичинде кадам бар ар бир күнгө. Анан ар бир 7-нчи күндү эс алуу күнү деп белгиледик. Бул эс алууда жөн гана жатып алуу эмес, театрга баруу, тоого баруу, туугандарына зыяратка баруу, ата энең айылда болсо ага барып келүү деген сыяктуу. Эми көп эле жашоодо элементардуу деп коебуз да нерселерди. Билебиз, өзгөчө кыргыздар академикпиз да. Биз билебиз деп отура беребиз да, бирок кылбайбыз. Ошону кыл деген гана алдыга умтулуу да. Жакшы. Бул жакта эс алуу тууралуу айтып калбадыңызбы? Эс алуу кызык да. Мисалы сизди көрөбүз, көпчүлүк учурда тынбай эле жүрөсүз. Бир ар жакта жүрөсүз, бир жакта. Кумурскадай болуп эле эч тынбайсыз анан. Нурзатчы кандай болуп эс алат, каякта эс алат? Кызымды кучактаганда эс алып атам эми. Азыркы учурда, Мурда табиятка чыгып кетчү элем. Бен сүтүнө барып, ушул сыяктуу. Эми бизге тынчтык эле керек да. Элдер музыкага баратса, мен музыкадан келаткам да. Анан ошон үчүн мындай көп шумдуу калбайсың. Сен ар дайым ушу ызычуунун ичинде жүргөндүктөн тынчтык эле керек. Азыр болсо, азыр такыр башкача жашоо. Бул жакта Нур
мектеп академиясынын бүтүрүүчүлөрү жана аз бүгүнкү күндө окуп жаткандар дагы бар, Жок, бул жерде жалаң гана тыңдар турбайбы? Жалаң гана тыңдар. Алардын арасында Акмарал Айыпова да бар экен. Мен сүрөтүн бул жактан көрсөңөр болот. Агер биздин Айпер Адамкулова дагы бар. Айпер Адамкулова дагы бар экен. Айжамал дагы бар. Ооба. Эми биздечи мындай карап көрсөкчү. Бул дагы мотивация берүү, шыктандыруу максатында да. Телевидение, радиолордо ушунча адам эмгектенет экен, сүрөттөрүн ала бердик, уже аягында Кудайга шүгүр дедик да. Идея сизге жана Жазгүл Жамангулова таандык, Биз экөөбүз баягы адам айтат го, чайда ачылат депчи. Анан биз негизи достордонбуз. 7-8 жыл болуп калды. Жөн гана отуруп сүйлөшкөн. Болгондо дагы жылтырак эмес, кийим кечен эмес, идеяларды сүйлөшкөн. Себеби Нур Академияда 7 жылдан бери эжеңер сабак берет, билесиздер, инсандык сапаттарды өнүктүрүү деген сабактан сабак берет. Себеби биз адамдын жан дүйнөсү менен, ички дүйнөсү менен иштебей туруп, сыртын техникалык жасоо мүмкүн эмес да. Ошондуктан жан дүйнө сабактары эженики болгондуктан алар дайым келип айтар эле да, бизге эми ар кандай балдар келет да, билесиздер, ар кандай студенттер келет. Үй бүлө 5 кол тең эмес экен. Кээ бир үйдөн мээрим алгандар бар экен, кээде албагандар бар экен. Анын баары менен сүйлөшүп, кээде болуп калат, Нур Академияга келгенге чейин суицид кылсамбы деп жүрдүм эле депчи. Ишенесизби? Ушул нерселерди биз абдан көп уктук да. Демек бала өзүнүн ичиндеги нерселерин ойлонуп алып, өзүнүн проблемасын чоңойтуп алып, себеби адам башка эмне ой салсаң ошол чоңойгон күчкө экен да. Анын баарын биз отуруп канча жолу сүйлөштүк да. Анан ошондо айтчубуз да, эже давай бир нерсе кылбайлыкпы, китеп жазбайлыкпы деп. Анан ойлонон ушундай чыгып кетти. Анан эми Кудай колдойт да, баягы адамга жардам бериле турчу нерсени Кудай колдойт. Жакшы. Тың кыргыз деп тандап алдыңыздар анан. Жок, бунун аты деген жок. Биз эмнегедир сен минте берет да, сен элдер ойлошот, ушу сен бир сүрөткө түшкөн эле жеңил желпи кыз деп ойлошот. Ушу сени бир ача албай жүрөм эле дечи. Анан бир күнү чалды. Нурзат, 1 жыл мурун билесиңби, мен китеп баштадым дейт. Анан эмнеге, кандай китеп баштадыңыз десем, баягы көз каалагандай сенин урматыңа китеп баштадым дейт. Анан аябай жагымдуу болду. Анан ошондо айтты да, сенин бейнеңди ачкым келет. Сен канчалык баягы патриот экениңди, эл жер дегениңди, себеби ошол эле Нур Академияда эми укмуш акчаларды деле албашыбызды баары эле билишет болсо керек. Бирок биз көңүл бурбасак жаштарга ким көңүл бурат деген гана максатыбыз болчу да. Биз колдон келген аз тажрыйбабыз бар, ошону дагы бөлүшөлү деп. Себеби эми аркы дүйнөгө бардык нерсени алып кетпейт экенсиң да. Анан ошондо айтты, кел жазабыз деп. Анан кандай идеяларды деп атты. Анан экөөбүз ошону, бирок бардыгын өзү жазып чыкты. Жазгүл Жамангулова деген биздин сыймыктуу эжебиз. Баракелде. Сонун буюрса, алып окусаңыздар, мотивация алат экенсиздер, стимул берет экен, максат коюуну үйрөнөт экенсиздер, ошол максатка жетүүнү үйрөнөт экенсиздер, анан тың болгонду үйрөнөт экенсиздер. Ооба, эми бул 200 сомдун тегереги да, баасычы. Анан эми 200 сом айланайын, кээде бир тамак дагы эмес да, бир порция бир жакка барсаң, андан да көп болуп калат. Канча жылдардан бери биз мисалы онлайн окууларды ачканбыз да, ошондо айтам да, кийимге салып атасыздар, курсакка салып атасыздар, келмеге бир инвестиция кылабыз депчи. Ошол сыңарындай ким меге инвестиция кылгысы келсе, ким жашоосун өзгөрткүсү келсе, оюн өзгөрткүсү келсе, бактысын тапкысы келсе, анда китеп окуңуздар. Себеби бул китеп сиздерди шүгүр кылууга үйрөтөт. Биз ар дайым бир нерсени каалап алып эле анын аркасынан жүрөт экенбиз да. Азыркы учурубузда ушул кийип турган кийимибизге шүгүр кылганды да үйрөнүшүбүз керек. Бул жакта менин кулагыма айтып атышат, Максат мырза менен токтотчу деп. Жок. Максат мырза менен байланыштык, тилекке каршы эфирге үлгүрбөй калат окшойт деп айтып атышат да. Ошондуктан үй бүлө жөнүндө Нурзат айымга сурооңорду бере бергиле деп айтып атышат. Сурайм Максаттын атынан келаткан болчу, мейли. Жетишпей калды. Азыр болсо теле көрүүчүлөргө дагы бир жолу кайрылып кетели. Бизде коногубузда Нурзат Токтосунова. Сиздерде кандайдыр бир кызыктырган суроолор болсо түз байланышка чыксаңыздар болот. 56-72. Туура. Шаргын коду 0312. Анан сиздин үй бүлөңүз тууралуу сурайлы деп турабыз. Деги эле үй бүлө деген тууралуу сөздү чечмелеп айтып бериңизчи. Үй бүлөнү кандай түшүнсөк болот? Маани, маңызы? Дүйнө жүзүндөгү эң бай, эң белгилүү, эң бир турмушта ийгиликтерге жеткен адамдардын бир бактысы үй бүлөсү экен. Анан бир бактысыздыгы дагы үй бүлөсү экен да. Себеби ушундай бир учур болот, сен стадионго чыгып, миллиондогон адамдар менен сүйлөшөсүң, анын баардыгы кумир тутат, бирок үйгө келишиң керек да. Үйгө келгенде сени күткөн адам болуш керек, күткөн бала чакаң болуш керек деп. Анан мен канча жылдардан бери ушуну кыялдандым.
Кудайга шүгүр биздин ошол колдон келсе эми тагдырлар ар кандай болот экен, бирок колдон келсе ошол үй бүлө жаатыбызды жакшы караганыбыз дагы жакшыраак болот экен. Бардык жерде эме дейт да, эркек же аял үйдө бактысы болсо ал дүйнөдө бактысыз да. Ошон үчүн үй бүлө бул жакшы нерсе, бизди жанагы коңулдарга киргизе турган, жанагы силер айтып атпайсыңар, кантип эс аласың деп, анан үйдө отуруп шашпай чай ичип ошол эс алуу деп эсептейбиз. Кызыңыздын төрөлүшү жашоого болгон көз карашты өзгөрттү? Аябай, 100%. Кайсыл жакка? 100%. Мен робот болчумун. Азыр адам болуп калдым. Ооба, азыр жок, бала үчүн коркуп баштайт экенсиң. Мурда мисалы бирөөлөрдүн балдарын эми баласы экенде өткөтөсүң го, азыр бардыгынын баласын карайсың да, сен өзүңкүнө окшоштурат экенсиң да, козуну да карайсың, мушуктун баласын да карайсың, бардыгы сенин көзүңө жакшы көрүнөт. Ал эми мындай адамдардын кичинекей балдары бул ар бири өзүң балаң көргөндүктөн ошонун жүзүндө ар бирине жакшы мамиле кылып калат экенсиз да. Муну менен мурда мен башкача мамиле кылчумун дегендик эмес, болгону баласы бар экен деп эле өтүп кетчүмүн. Азыр токтоп көңүл буруп өпкөнгө чейин барасың да. Кимге окшош? Атасына окшош. Атасына окшош. Кудай буйрса, атасына окшош. 9 ай көтөрөсүң, өстүрөсүң, анан атасына окшош болуп калат деген ушундай бир таарынч кептерди айтылат. Кимге окшош болсо мейли, кимге бактылуу кыз болсун, өмүрлүү кыз болсун, турарына сүйүнгүлө дейт го. Биз ушунчалык көңүлүбүз үшүгөндүктөн баягы баланы кээ бирлер бар да, кимдир бирөө айтат, билбейм кантип төрөгөм депчи, мындай 4 балам бар деп, мындай жерин оңой берилет экен, жерини оор берилет экен дегенде, ошондуктан биз көптөн күткөн балабыз болгондуктан мындай башкача мамиле азыр. Сонун аябай кыргызча ат коюпсуздар, Акбермет деп. Кайнатам. Атын тандады. Чоң атасы койду. Чоң атасы койду. Чоң атасы. Негизи баягы үй бүлөдө балалуу болгондон кийин дагы үй бүлөнүн баягы жолдош менен бир аз өзгөрөт. Ошол эле учурда ынтымак мамиле дагы бир аз жакындайт деп, анан неме болот экен? Кандай болот экен негизи? Өзгөрүү болот экен. Ой, биз мурда тиктешип отурсак азыр минтип эле калганбыз. Баланы эле карап, анан күлдү, анан тиги кыймылдады, анан сени карады, мени карады, ошол. Мырзат айым, сиз өзүңүз көп балалуу үй бүлөдө өстүңүз да, сиздин байкеңиз негизи эле ушул көп бир тууган болуунун жакшы жактарын көп болсо керек айтып бериңизчи. Аябай көп. Бул сени жардамдашууга тарбиялайт экен, бөлүшүүгө тарбиялайт. Көп бир тууган болгондо мен үй бүлөмдө кичүүсүмүн, 8-чи баламын. Улуулар менден бир 25-30 жаш улуу болгондуктан алардын айтканын кыңкып эткербей аткарчубуз да. Анан кийин неберелерди дагы бизди баары угушат да. Анан мындай бир ар бир үй бүлөнүн өзүнүн салты болот го. Анан негизи көп балалуу болгон жакшы. Анан эми өзүң көптү төрөй албасаң, анын айтып да кереги жок го. Ар бир сөзгө сен өзүң дагы мындай салымын кошуп жооп беришиң керек деп ойлойм. Анан колдон келсе, Кудайым берсе, эми 8ге жеткире албайм го деп атам бул чамамда. Бирок бир 4төн жок дегенде төрө алсам Кудай буйрса деп. Буйрса. Жакшы, буйрса. Телефон чалуу бар экен бизде. Телефон чалуу каалап уксак, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Сизди учатабыз. Нурзат кызыбызга деген каалоо айтып коеюн деген, мен балыкчыдан звонить этип атам, салкын эсиңер. Мен көптөн бери чыгат экмин жолго. Кош келиңиз, угуп атабыз. Нурзат айым угуп атат. Нурзатка кааларым, иштеринде ийгилик каалайм. Кызсуу болдум деп айтып атат, кызым өмүрү узун болсун. Ушул эл алдында жаркырап, албан иштерди аткарып жүрө берсин. Рахмат. Өмүрлүк бак таалайды болсун жолдошу менен. Бардыгы сизге болсун эже. Себеби ооздон чыккан ар бир сөз адамдын өзүнө кайтып келет экен. Чоң рахмат эжеке, бактылуу болуңуз. Рахмат Салкын эже, бар болуңуз. Биздин ар дайымкы көрүүчүбүз Салкын эже балыкчыдан дайым көрүп турам деп дагы жазып турат. Сизге чоң рахмат Нурзат айым, ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы. Буйрса, китеп үчүн баягы ар бир адам өзүнө жакшы сөз ошол жөнүндө айтса экен дешет экен. Анан ушу китеп чыкканы биринчилерден болуп чакырып атасыздар. Чоң рахмат. Силерге чоң. Ийгилик каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт. Кызыңыз баягы акылдуу, өзүңүзгө окшогон тыйын кыздардан болуп чаңойсун. Рахмат. Ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Тың кыргыз деген китепти окуңуздар. Ооба. Мотивация алыңыздар деген гана сөздү айткыбыз келет. Азирет Осмонов, Акмарал Аипова 1,5 саат бою кызматыңыздарда болдук. Кайрадан экран аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Саламатта туруңуз. Көрүшкөнчө.